пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам басып өткөн жерлерге барып ал жерди көрүп айтор өтө бир курбанчылык, чоң курбанчылык кылып ушундай бир чоң эмгек жараттыңыз. Алгач сизди куттуктайм ушул китебиңиздин жарык көрүшү менен. Бул китебиңиздин сыясы али курга элек. Ушул китебиңиз тууралуу устаз айтып берсеңиз. Чындыгында мен үчүн дагы кызык, телекөрүүчүлөр дагы кызык. Мактангым келбейт. Бирок мактангым келет. Эмнеге? Мактангым келгени ушу аягына чыгарганым. Алхамдулилlah. Чындыгында 5 жылдык мээнет болду. Башталганда жөн эле башталган. Жөн эле деген кандай устаз? Чубак ажы ал кезде муфти. Анан мен кирдим да, адаттагыдай эле. Бир ишти баштаганда жеңил эле башталат да меники. Ажыке мен ушу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө бир фильм тартайын дедим эле. Кандай деп ойлойсуз десем, тартыңыз деди. Даректүү фильм. Даректүү фильм. Анан мен Арабияга жөнөтпөйсүзбү дедим. Жөнөкөй эле адаммын деп. Макул ойлонуп көрөлдү, анан кийин ал бир спонсорлорго чыгып өзү оператор экөөбүзгө ошо 2011-жылы биринчи жолу ошо даректүү тасма тартыш үчүн ажылык маалында жөнөттү. Эртерээк бардык. Спонсордун каржысы менен барып. Мен ошол эле жылы кыйраты дегенсиз бүтөм деген ой болчу. Андан 1 жыл мурда сценарийди баштаганбыз. Ошол китептин башы ошондо башталган. Китеп жөнүндө ой жок. Фильмдин сценарийи. Анан барып тарттык. Анан мен келгенден кийин монтажга отурдук. 1 айда берем дедим. Элге мактанып да койдук кээ бирлерин. 1 айдан кийин чыгат эфирге. Ой Кудай, бул деген мухит экен. Мен монтажга отурганда түшүндүм. Мен эчтеке бере албайм быйыл. Ол туура эмес болот. Берсем да болмок. Азыркы мен тартылган тасманын бир 90% тартылып келген ошо биринчи эле жылы. Берсем болмок. Бирок мен өзүм сирону түшүнбөйт экенмин да. Жөн жанагы жерде мына болгон, мына жерде мына болгон, мындай болгон деп аны стендаптар менен көркөм тартып койгон менен мен өзүм түшүнбөйм. Бул жөн эле мактанчактык. Көзүм жетти, муну биринчи изилдеш керек деп. Анан отурдум анан сирого, китептерге отуруп, ошо 4-5 жыл ушунун үстүндө. Ал карап, муну карап, тигини карап, улам жаза коюп, элдин баардыгы сен качан чыгарасың, кээ бирлери тамашалап да жүрдү. Анан бир күн ушундай момент болду. Кол жазмалар ушундай болуп кетти. Изилдөөнүн негизинде топтолгон. Негизинде кагаздар бир алып кетсем ушундай. Азыр да бир күн көрсөтөм го, мына ушундай кагаз болду. Ошо бойдон ыргытып көзүм кыйбады. Анан ушуну бир өзүмө конспект кылып коеюн дедим. Анын үстүнө мен сиро боюнча билесиңерби, бир сен түшүнүш үчүн өзүң бирөөгө айтып беришиң керек. Айтсаң анан түшүнөсүң. Мен сиро боюнча радиого да чыгып аттым. Анан суранган жерлерде бирден экиден жолугушууларда сиро айтып берип аттым. Пайгамбарыбыздын өмүр баяны боюнча өзүмө жатталып калыш үчүн бирөөлөргө айтып берип аттым. Изилдеген нерсеңиз сыра. Изилдеген нерсе. Анан өзүмө конспект керек болду. Өзүмө бир конспект кылып, шуну барактап жүргөнгө деп биринчи оюм ушу болду. Өзүм үчүн бир жанагы жөнөкөй эле типографиялардан 1-2 нуска өзүмө чыгарып алайын деп. Өзүмө чыгарыш үчүн анан иштей баштадым. Ушу карталарын коюп, аны муну коюп, анан бир күн карасам, китеп түспөлүнө келип калыптыр. Анан ушун үй бүлөм үчүн бир китеп кылып койгоюм бул. Үйдөгүлөр таалим өткөнгө дедим. Анан андан ары дагы ойлонуп туруп, эмнеге интернетке салып койбосок болбосун? Интернетке салып коелу, интернеттегилер да колдонсун. Деп отуруп акыры бирөө айтып калды, ушуну мындай кадимкидей эле китеп кылып чыгарып койбойсуң. Анан кайра башынан отурдук иштегенге. Ошентип бир 100ден ашык атлас картасы бар, даректүү сүрөттөрү бар. Азыркы учур пайгамбарыбыздын баскан жерлердин азыркы абалы мен өзүм дээрлик баарын өзүм кыдырып чыктым, ошол жерлердин баардыгын, жүргөн жерлердин кадам издерин, кээ жерлери жоголуп кеткен жерлери бар, тапканга туура келди. Орто кылымга барып келгендей болду. Кээ бир учурда үйдөн компьютерде отурсаң чайга чакырып калат, кайдасың деп, орто кылымдамын деп жооп берем. Анан акырында ушу бир китеп болду. Аллах насип эткен экен. Негизи бул өзүм үчүн кылынган китеп эле, но башкалар да пайдасын көрүп калса болот ушундай. Иллюстрацияланган, анан муфтияттан 3 жолу текшерүүдөн өттү. Ушул 4-5 жылдын ичинде
Чубак Ажы 2 жолу текшерди. Дини редакциясы. Тил боюнча мен өзүм жакшы эле жазам дечимин, көрсө мен деле начар жазат экенмин. Кыргыз энциклопедиясынын дасыккан кызматкерлери кызартып текшерди. Бар жокту. Кече типографиядан чыксам, дагы 1-2 жеринде тамгалар калып калыптыр. Ушундай процесс. Көчү бара түзөлөт. Кыскача тагдыры ушундай. Ошон муну али муну келеткан жумада Чубак Ажы өзү айтты, мен өзүм колумга өзүм сунуш кылып берейин деп, Кудай буйрса, мына Умма журналы уюштурган атат. Массалык маалымат каражаттарын чыгарып, мындай бир элге сунуштоосун. Ошон үчүн биринчиден мен чын эле колумда тийген жок, экинчиден эми бул китепти бир менеджерге берели деп атабыз. Элге жеткирүүнү ошо киши колуна алса. Анан окуу жайларга да түшүп атат бизге. Сунуш окуу куралы катары кабыл алганга. Теология факультеттерине жана башка тарых факультеттерине бул китепте эч кандай апыртма жок. Баягындай калп эле ыйлай берип, мактай бермей жок. Хронология кандай болсо ошондой. Эмоция жок. Сиз маалымат булактары кандай болду? Сиронун төрөсү бар. Бул Ибн Исхак, анан Ибн Хишам, эң биринчи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өмүр баянын ушу тартиптеген ушулар. Биринчи Ибн Исхак, анан редакциялап кийинчерээк Ибн Хишам чыгарган, андан кийин ар түрдүү китептер чыккан. Устаз, бул пайгамбарыбыздын көз өткөндөн кийин канча убакыттан кийин? Анчайын эле көп эмес. Ушу биринчи 100 жылдыктын ичинде ушундайлар пайда болду. Андан кийин анан акыркы мына элге тараган китептердин бири Рахикул Мактум деп коет. Биз ошондон баштаганбыз. Сафер Рахман Мубарак Фуруники. Бирок ошол эле учурда мен таң калтырган нерсе Батыш, Россия, Америка пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өмүр баянын аябай изилдеген экен. Мен 50ден ашык китеп таптым. Алар изилдөө боюнча бизден да өткөн. Бизден да өткөн. Кээ бир ушундай изилдөөлөр бар. Мисалы үчүн Большаков деген окумуштун китеби бар. Окумуш берген пайгамбарыбыздын өмүр баянын. Бир гана жерди түшүндүрө алган эмес. Кайсы жер устаз? Пайгамбарыбызга кантип вахий келет? Себеби ал капыр, атеист. Ал вахийди тана албайт. Ыйман келтирген эмес. Ыйман келтирген эмес, вахийди тана албайт. Жана өзү айтып атат. Мусулмандар вахий деген нерсени мен материалдык эмесин көрбөгөн үчүн муну мен түшүндүрө албайм. Жана бул кишиге дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, бул кишиге идея кандай келет мен түшүндүрө албайм дейт. Вахийди идея деп айтат. Кандай идея келет? Анын оюна келген, пайгамбарыбыздын оюна келген идея жөнөкөй адамдарга келбейт. Мына ушуну бул түшүндүрө алган эмес. Көп эмгектер, пайгамбарыбыздын өмүр баянын изилдеген көп эмгектер мусулмандарды түшүнүү үчүн жазылган китептер. Эмне болгон үммөт, эмне болгон эл? Булардын жол башчысы, көсөмү кандай киши болгон? Кандай башталды мусулман дөөлөтү деп изилдегенден чыккан китептер. Муну ошон үчүн кээ бирлери так эмес, кээ бирлери ачыктан ачык жамандаган китептер бар. Мисалы үчүн кээ бир окумуштуулар өзүнүн элине жалгандан жазган сиралар бар. Жалган сиралар жазган. Мен таң калганым, мына ошол жалган сираларды биздин мусулмандар дагы иштетип ийген жерлери бар экен. Эми ачыгын айтканда ушундай нерселер бар. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, ким мен жөнүндө жалган айткан болсо, өзүнө тозоктон орун камдасын деди. Бул өтө коркунучтуу хадис. Тилекке каршы бизде сиро маселесинде билбестиктер өтө көп экен. Устаз, сөзүңүзгө аралжы, азыр рубрикага өтсөк. Бирок устаз, ушу рубрикага өтөрдөн мурда биз суроом келип турат да, жооп алгым келип турат. Бирөөдөн кечирим сурап көрдүңүз беле? Күндө. Өтө көп ката кетирем, өтө көп күнөөкөрмүн. Сурай берем. Сизден кечирим сураган учурлар? Аз го. Эстеп көрбөйсүздөр? Мен өзүм менен кечирим сураганды эле жаман көрөм өзү. Эми ката кетирсе катасын түшүндү болду эми сураганда. Сурабаганга аракет кылып жашаш керек өзү негизи. Бирок мен көп сурайм. Алхамдулилля. Анда азыр кечирип кой рубрикасына чогуу көрсөк, кимдерден кечирим сураптыр. Чогуу көрөлү. Батыш изилдөөчүлөрүнүн бир жетишкендиги бар. Булар жазганды билет.
Biz hem moyunga alышыбыз керек. Biz орус, батыш, академиялык сүйлөм конструкциясы менен калыптандык да. Biz мусулман конструкциясында эмеспиз. Биздин тамганы өзгөртүп ийген. Тамганы өзгөрткөндөн кийин аталарыбыздын мурасын окуй албай калдык. Азыр Илимдер академиясында канчалаган кол жазмалар бар, окуй албайбыз. Аталарыбыз эмнени жазып кетти, мурасын окуй албайбыз. Тамганы өзгөртүп таштагандыктан тамга өзгөрдү, сүйлөм өзгөрдү, сүйлөм өзгөрдү, сөз өзгөрдү. Жана алардын жазганы бизге өтө ыңгайлуу. Мисалы үчүн чыгыш жазуучуларынын эмгектерине караганда алардыкы түшүнүктүү ушул өзгөчөлүгү бар экен. Анан мен дагы бир ушу аябай аянычтуу абал ушу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө бизде маалымат такыр жок экен. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini düşünmeydi ekенбиз. Bilmeydi ekенбиz. Biz degende kimler o atışın? Müslümanlar. Men tanıgan Müslümanlar. Ben kançanı tanısam bardığız. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini bilişimiz mümkün. Hadislerini şarkını bilişimiz mümkün. Hüküm çıkarganda okumuş çıkarışımız mümkün. Biroq Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik missiyasını düşünmeyiz. Emne olgan missiya düşünmeyiz. Emnege keldi. Айтабыз, Аллахтың динин алып келди деги бу. Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйүүнү милдет кылды. Кантип сүйөсүң пайгамбарды түшүнбөсөң? Калп эле сүйөм дей бересиң да. 14 кылым мурда өтүп кеткен адам кантип сүйүш мүмкүн? Мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Бул жерде жалган сөз. Аны сүйүү үчүн анын дооруна барыш керек. Аны түшүнүү керек. Анын пайгамбарлык миссиясын түшүнсөң, анан баалайсың. Баалагандан кийин урматсый пайда болот, анан сүйүү пайда болот. Peygamberimiz Allah subhanahu wa ta'ala özü ya Habibim diyor. Beni sүйүктүүм деп. Peygamberimiz özü de айтып атат. Meni özüңөрдөн артык көрмөйүнчө иманыңар толук болбойт dedi. Кантип пайгамбарды артык көрөт? Кантип? Качан аны түшүнсө, пайгамбарлыгын түшүнсө. Тилекке каршы мен биринчи баштаганда ошо Кыргызстандагы кыргыз тилине которулган эмгектерди карадым. Дерлик бардığında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peçel çal obrazında kılıp koygan. Толук ачылып бергиле эмес. Peçel çal. Sabırдуу, keçиримдүү. Keçirip koygan. Ошондой bir çal kılıp koygan. Ал эркек. Мушташканда мушташкан, согушканда согушкан, сүйгөндө сүйгөн, тургузганда тургузган, курганды курган, кечиргенде кечирген. Эч ким кылбагандай кечирген. Mekke'ni jıytırıp Mekke kakşattı da. Mekke kakşattı. Öldüremiz dep kaldı Mekke. Çıkıp gitti. Başka jaka vardı dağı dövletте turguzdu. 7 yıldan keyin kayra geldi. 8 yıldan keyin kayra geldi. Keltirip oşolorдун bardыгы jıyıldı aldığında. Jaldırap jıyılıp turат. Mekkelikler deydi. Menim ne kılat dep atasыңар deydi. Sen jakşı adamsың, sen keçiresin deydi. Men keçirmediler. Subhanallah. Keçirgende keçirip ийген. Belek bergende hiç kim onday bere albayt. Özünde eşteke yok. Ошо куугунтуктаган Абу Суфянга жүстөө берет. Üstünde дагы жүстөө. Дагы жүстөө. Карап туруп, дагы жүстөө. Subhanallah. Абу Суфян кетип, балдарым ала берчи дейт. Мунуңа жүстөө, мунуңа жүстөө. Бергенди да билген. Өч алганды да билген. Бардығын keçirip туруп, муногу Кабанын кисвасын тиштесе да өлтүргүлө дейт. Баары жогунан болгон бул кишиде. Баары жогунан бул. Муну биз түшүнбөйт экенбиз да. Анын үстүнө муну эл түшүнбөйт да деген акылдуулар көп бизде. Аны айтсаң эл түшүнбөйт. Тим эле өзү түшүнүп аткансып, эл түшүнбөй калат эмиш да, жашыра берет. Мен айтам, антип жашыргандан көрө айтпагыла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, мен жөнүндө жалган айткан өзүнө тозоктон орун камдасын. Жалган айткан деген эмне? Болгон нерсени айтпай коюуда жалган. Калп эле көбүртүп, жабыртып, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан христиандар келип сурап атат. Сен элди өзүңө сыйынткың келип атат да деди. Десе, астагфирулла. Кантип мен өзүмө сыйынтайын? Мен аны үчүн келген эмесмин дейт. Бүгүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жөнүндө ушундай көбүртүп, жабыртып айтат, сыйынтырып берген аз калат.
Жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда үч негізгі көрсеткіш бар. Мұны ошоны түшінсеген адамдарға динді түшінеді. Біріншісі, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мамлекет басшысы болған. Лидер. Мамлекеттің басшысы, қоғамдың басшысы, жетекшісі. Екіншісі әскер басшысы. Бұл да зор маниге әскер басшысы. Üçüncüsü Аллахтың елшісі. Біз президент дегенде кімді түсінеміз? Қоғамдың жетекшісін, және әскер басшысын түсінеміз. Пайғамбар дегенде біздің пайғамбарды түсінген üçüncüsü. Аллахтың елшісі. Мұны үшеусі бір келсе, мұны бірін бөліп екіншісінен қарай албайбыз. Ар бір ішінде үшеуі бір келеді. Жетекші қатары, елші қатары, Аллахтың елшісі қатары, жана қоғамдың жетекшісі, әскер басшысы қатары шешілетін мәселелер. Мұны ошында ғана түсінеміз аны. Болмасам түсіне албайбыз, қантип барып соғышты. Жақшы адам емес беле. Эмнеге соғышты? Эмнеге кербеңге қол салды? Түшүнбөйбүз. Бул элчи эмес беле? Эмнеге мамлекет башкарып саясатташып отуруп алды? Мына ушул нерседен гана биз түшүнөбүз. Мына ушуну тан алсак гана пайгамбарды тан алган болобуз. Анткени биздин дин өзү ушундай, саясий дин. Үч нерсени бир алган дин. Толук, эч нерсеге көз каранды эмес. Бұл кишинин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын адам заты алдындагы аткарган ролу эмне болгон десе, адам затына башка эч нерсеге муктаж болбогон динди калыптап кетти. Ислам дини эч нерсеге муктаж эмес. Башка философиялык, академиялык бир эч нерсеге муктаж эмес. Илимге да муктаж эмес ислам дини. Илим ислам дининин акыйкат экендигин далилдейт болду. Көркөм bir системаны калыптап койду. Калыптап берди. Ажатканада отургандан баштап мамлекет башкарганга чейинки бүт дережени калыптап койду. Кандай адам болуш керек муну кылыш үчүн? Муну түшүнүү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын түшүнүүнү муктаж, талап кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын түшүнбөсө муну адам түшүнбөйт. Мен өзүмдөн кыязат, мен түшүнмөк эмес экенмин. Билем, башка бирөөлөрдө кандай эми кабылияты. Балким сирасыз деле түшүнүш мүмкүн дегендер бардыр, но мен сира аркылуу көп нерсени түшүндүм. Устаз, азыр сиз айткан сөзүңүздөн мен ушундай сезим келип атат да, мен деле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды толук түшүнбөйт экенмин да. Демек, биз окуп аткан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тууралуу окуп аткан баяндарыбыз, окуп аткан китептерибиз жана сиз айткан маалымат булактар болуп атпайбы? Деме бул китепти окусак, кандай деңгээлде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды дагы да тереңирээк түшүнө алабызбы? Мен дароо оңдоп коеюн. Мен буга чейин китептерди жокко чыгарбайм. Ар бир китептин өзүнүн орду бар. Өзүнүн орду бар. Ал да бир изденүүнүн жыйынтыгы. Экинчиси, мен бул китепти да жеткен чеги дебейм. Башталышы гана. Балким башталышыдыр. Балким башталышы да эместир. Балким эртең сиздерге ошон бирөөлөр келтирип, мындан да укмуштуу жаратып, анан кийин агай байкуш түшүнгөн эмес турбайбы, деп коюшу да мүмкүн. Бул табий. Маселе эмнеде? Умтулуш керек экен. Ар бир адам изилдеш керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сирасын түшүнбөйүнчө динди түшүнүү кыйын экендигин мен өзүм байкадым. Балким билбейм башка бирөө кандай, мага ошондой сезилди. Анан сираны түшүнүү бул ошол кездеги араб жарым аралын изилдемейинче түшүнүш мүмкүн эмес экен. Ошол кездеги эки чоң империя, Перс империясы, Ром империясынын чыгыш канаты болгон Византия, экөөсүнүн ортосундагы мамилелер араб жарым аралын түздөн түз таасири тийип турат. Биягынан вассалдар, Шам бийлиги, биягынан Лахмилер, Хира бийлиги, биякта Хабаш, биякта Йемен, ушунун бардыгы араб жарым аралын курчап турган. Ушу мамилелер. Эң кызыктуусу христиан дини, жөөт дини, отпарастар курчаган тараптан ушу таасир эткенине карабай туруп, арабтар Ибраим алейхисаламдын дини менен жашап атабыз деп жашай берген. Жана бутпарастыкты Ибраим алейхисаламдын дини деп ойлогон алар. Саткан эмес ушул динди. Ошол дин менен жашаган. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келгенде кайсыдыр бир аятты түшүнүш керек болсо, мен ушуну байкадым. Ошол кездеги мына ошол саясий майдандагы мамилелер түшүнсө ошол аят түшүнүлөт экен. Себеби ал аят
жөн эле азыркы ушу үйүндө отуруп эле талашып койгон бир аял жөнүндө эмес да. Аны мынтип караса биз айтып атпайбызбы, бир тиштем нанды бүт аалам жаратты деп. Аалам катышты жаралуусуна. Бул аяттын келишине да ошол чөлкөмдөгү бүт мамиленин таасири бар. Жанагы фих өкүмдөрүн чыгарган аалымдар, муштахиттер ушуну билгендер экен дедим мен. Булар бекерден өкүм чыгарбайт экен шариаттан. Демек булардын өткүрлүгү мына ушул нерсени түшүнсө, анан өткүрлүккө өтөт экен. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биздин Кудайдын бир жакшылыгы го, бизде мазхаб чечимдери, булар жөнөкөй алымдар эмес, мазхаб негиздөөчүлөр. Булар мына ушул нерселерди бизге жеткирген экен деп. Өткүрлүгү ушундай экен. Ошон үчүн ал кездеги саясий абал, экономикалык абал, Араб жарым аралындагы арабтардын өзүнүн жашоо образы, Неждеги, Хижаздагы бийлик системалары, уруулардын ортосундагы эң кызыктуусу ошол кездеги арабтардын азырга чейин эле ушул көп сакталган, дээрлик сакталган ушул. Азырга чейин уруулардын ички жана тышкы байланыштары биздин кыргыздардын уруулук системасына күзгүдөй окшош. Окшош. Эмнеге бизди арабтардан иренжитип түртөт десек, биз окшош турбайбызбы? Коркот экен да. Жаман көрсөтүп коюш керек экен, бул арабташып кетти деп түшүнбөгөндөргө арабтарды жаман көрсөтүү, алардан биз кайра жанданып алышыбыз мүмкүн экен да. Биздин уруучулук системабыз, биздин тууганчылыгыбыз окшош экен. Биз тууганчылыкка кандай бекем болсок, мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чейинки башталган. Анан ислам аны ышкап, ушундай бир курчутуп, колдоп чыгарып койгон тууганчылык менен турган эл экенбиз биз. Бул да өтө кызык маселе. Ошо уруучулук системасында биздин уруучулук системага, биздин уруучулук түзүмгө аябай окшош. Айырмасы жок. Тууганчылык байланыштарынын айырмасын мен көргөм. Мына ушундай өзгөчөлүктөр болду.